болгондо ошол 7-нчи этажга отурат. Эгер алдынан кайра кызматынан кетсе, 6-нчы этаж болобу, 5-нчи этаж болобу, аны төрага менен лидер фракциялар менен өздөрү чечишет, кайерге барып отурушту. Ошол токтом өзүнүн мааниси ошондой да. Ошону суроо бериш үчүн анда Дастан Арысбековичте сөз. Рахмат. Нурбек Өмүрбекович, негизи ушул 7-нчи чакырылыш шайланып келгенде 1 жыл болду да. Ошо шайланган учурунда анан кийин мандатыбызды алгандан кийин комиссия түзүлгөн атайын. Бардык иштер боюнча турабы. Ошондо ушул фракциялардын лидерлердин сунуштарынын негизинде комиссия түзүлүп, ушул иштөөчү кабинеттерди бөлүштүрүү. Ошол комиссиянын чечиминин негизинде анан бөлүнгөн да кабинеттер. Суроо эми ошол комиссия жогорку кеңеш аркылуу түзүлүп, ошол эле иш ошолордун чечиминин негизинде кабинеттер бөлүнгөнбү, же болбосо бул мындай как джентльменский катары эле түзүлүп комиссия, анан кабинеттер бөлүнгөнбү? Эми бул боюнча биз мындай болгондо, ал убакта тиги Бак Тергеш болчу, Төрөбаев. Ошол председатель комиссии, ошо төрагасы болчу. Ошол убакта ар бирибиз кайсы жерден ар бир фракцияга бөлүнгөн кабинеттер. Биз бирок муну жогорку кеңештен токтом чыккан эмес, протоколдун негизинде эле бөлүнгөн да, ушул комиссия түзүлүп турчу ошол боюнча. Анан акыркы жолу ушундай өзүңүздөр эмелерди көтөрүп атышат, билип атасыздар. Анан төрага ушул тапшырма берди эле, ушул боюнча иштеп чыккыла деп, ошол боюнча иштеп чыктык. Анан кийин ушу 7-нчи этажга кимдер отуруш керек. Ошол боюнча мен жана айтып бердим силерге. Андан кийинкиси ушу 6-нчы, 5-нчи, 4-нчү, 3-нчү дегендерге ал төрага өзү тиги лидер фракциялар менен чогуу отуруп, дальше өздөрү чечишет да, кандай ким каякта отуруш керек. Алар өздөрү. Менде сунушта, эгерде бул Нурбек Өмүрбекович, бул комиссия анда түзүлүшү боюнча бир чечим чыкпаптыр да, ушул бөлүштүрүү иретинде ушундай комиссия түзүлсүн деген чечим болгон эмес да, жалпы жогорку кеңештин. Ар бир фракциядан 2ден Адам бөлүнүп, ошол боюнча. Бирок алардын чечими барбы протоколдук? Протокол чечимдери бар, сиздерде бар да. Анда ал законный экен, анда ошону жокко чыгарышыбыз керек. Жок, ал эми токтом эмес да. Комиссиянын чечими бар деп атпайсыздарбы, протокольный? Андан ал кайка барат да. Биз жаңы азыр аны бир нерсе кылышыбыз керек да. токтом болсо, токтомду жокко чыгарышыбыз керек болчу ошол. Комиссиянын чечими протокольный болгондон кайра сунуш киришибиз керек болчу да. Протокольный чечим болгондон кийин болуш керек. Анда менде сунушта чолпон алайын да, токтомго. Анда атайын депутаттык комиссия түзүш керек. Бул кабинеттерди бөлүштүрүү. Негизи төраганын распоряжениясы менен андай полномочия жок да төрагада. Кабинет бөлүштүрүү деген. Да, төрага поручение бере алат, ушунун негизинде комиссия түзүлсүн, карап чыксын деген. Анан биздин комитеттен өтсө, ана жогорку кеңешке чыгып, анда бул депутаттык комиссия түзүлүп топ, анан ошолор гана бөлүштүргөнгө окуу калат да. А бул жерден лидер фракция анан төрага отуруп өздөрү бөлүштүрөт деген биринчиден бул мыйзамсыз болуп калат. Андай болбойт, өз билемдик болуп калат да. Ошондук үчүн биз мыйзамдуу кетсек, анда атайын регламентте да каралган комиссия түзгөнгө болот деп. Бул депутаттык комиссия түзүлүп, ошол жерге составка кирип, анан бөлүштүрүү процесси жүрсө болот. Конечно, управ делами менен чогуу, анткени бул бардык ушул турган зданияга управ делами жооп берет. А бөлүштүрүү иретинде мен сунуштаймын, ушундай токтомго киргизип койсок деп. Рахмат. Сиздин азыр предложенияңыз кайра башынан комиссия түзүлүп, кайра башынан каралып чыксын деп. Ооба, депутаттык комиссия түзүлсүн. Дастан Арысбекович, эми бул жерде мындай болуп калат да. Мен колдойм сизди. Андай полномочия жок, эми бул просто эме тураганын эме сунушу болуп атат. Азыр андай кылса кайра башынан дагы кызычу болот. Комитетке недовольныйлар дагы көп. Эми баягы комиссия болуп уже түзүлүп бүткөн да. Эми ошол комиссияны возобновлять смысл какой деген майында болот. Ошол комиссияны сейчас алардын чыгарган чечими не признается. Я же говорю, если признается, анда ошо менен кетиш керек. А сейчас они не признается. Жаңы түзүлүп атат.
лидер фракция төрага отуруп чечсин деп атат. Уже башкача бир нук болуп калып атат. Ошон үчүн айтып атам мен анда. Түшүндүм. Аны укуктуу болуш үчүн анда депутаттык комиссия түзүлсүн, атайын чечим менен. Токтом менен кабыл алынсын. Мындай да, ал убакта деле комиссия түзүлгөндө, азыр комиссия түзүлгөндө бул жерде мындай болгон да. Ошол деле башка жактан келген жок да, ошол фракциялардын ичинен эле келди да, алар делечи. Ошондон да берилген. Азыр деле биз башка жактан деген жок. Ошол фракциялардын ичинен ошо лидерлер чогуу отуруп өздөрү чечишсин деп атабыз да, кандай. Токтомдо ошондой токулуп атат да бияктачы. Кийинки сөз Марлен мырзада, азыр анан Гүл Ахматкуловна да. Рахмат, урматтуу коллегалар. Мен 4-чү пунктка сунушту киргизет элем. Служебный кабинеттер башка этаждарда. Бир гана төрага өзү распределять по согласованию деген мындай болуп калат да. Төрага я согласовал с лидером деп туруп эле каалагандай дагы кете берет. Ошондуктан по единому согласию с руководителями фракции депутатских групп деп коюш керек. Ошондо единый баардыгы бир келишет да. Отуруп алып, фракциялардын лидерлери, депутаттык групптардын баардыгы бириктирип алып туруп. Тиги 4-чү башка кетип калган окшойт. Биякта 4-чү пунктта мындай деп турат. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин имаратынын башка кабатындагы кызматтык бөлүмдөрү Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин төрагасы, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин фракцияларынын жана депутаттык топтордун жетекчилеринин макулдашуусу менен бөлүштүрүлөт деп турат. 4-чү пунктта. Анда орусчасы, кыргызчасы бир анда кыргызчасын окуганда эгерде туура болсо, смысл в чем? Смысл мындай болот да. Башында башка бул мындай болот да. Түшүндүм. Мындай кылайлы. Тарап берди. Ошолбу? Ошол. Беконбек, мындай да, эң негизгиси төрага эртең мен согласовать этип алдым лидер менен же Береко менен согласовать этип алдым дегенге алып барбаш керек да. Баары единый чечим болуш керек, единый решение болуш керек. Ошондо баардыгы менен бир тең бөлүшүп, тең кеңешип, анан чечим кылат. Ата үстөмдүк кылып, бирөө менен сүйлөшүп алам, экинчи менен сүйлөшүп алам деп андан кийин төрага ура берет андачы. Анда ошол жерден акыйкаттык чыгат, ошол жерден уруш чыгат. Биз баягындай бири-бирибизге компромисске барабыз, бири-бирибизге жанагындай алмашууга барабыз, айтор единый мнение, чогуу макулдашылган чечим менен деп кошуп коюш керек да. Ушуну суранат элем, кошуп койсоңуздар. Ошондо туура болот. Эртең азыр мына бул 7-чиларга эмес, уже бул сиздердин кабинеттерге баардык распределение болуп калат. Анан бул өзү каалагандай кете берип калат андачы. Туура эмес болуп калат. Ушуну эске алып койгула, ушул сөздү кошуп коюңуздар. Рахмат. Жарайт. Гүл Ахматкуловна. Ошон үчүн компромисске келет да. Мисалы, мен анда үстөмдүк кылып туруп эле силердин кабинетиңерди алып алайын бүгүн. Башка бирөөгө берип коеюн. Ал үчүн сен менен сүйлөшүм керек. Жанар, суранам, ушуну мага бер, мен сага муну берем. Бир единый сүйлөшүп алып кетиш керек да. Ошондо туура болот. Жалпы 90 депутатты бир карасак, бир карайлы. Только по согласованию деп туруп эле бир-эки фракция менен кетип кала турган пункт бар экен. Ошону айтайын деп атам да. Туура. Гүл Ахматкуловна, сөз сизде. Такая какая-то, знаете, нездоровая конфликтная ситуация по вине все-таки управ делами, да, вот с кабинетом Бакирова вообще этот какой-то, я вам сразу хочу сказать, какой-то нонсенс, да, нездоровая практика. И вот сейчас продолжение вот этой нездоровой практики мы сейчас начинаем, как говорится, выносить и подготовили такой проект постановления Жогорку Кеңеш. Вот, знаете, я вам хочу сказать, во-первых, по регламенту, это как-то вот мы вышли за пределы, да, вот мы опустились до такого вот уровня, что мы выносим целое постановление Жогорку Кеңеш. Это, во-первых, и наш комитет это не будет красить, и Жогорку Кеңеш это не будет красить. Такие вопросы, согласно полномочий по регламенту, Турага может своим распоряжением решать. Это раз. Во-вторых, вот сейчас, если у нас создалась такая ситуация, да, я, например, считаю, что Дастан Артизбекович правильно говорит. Вот в самом начале комиссия общественная решила это из числа депутатов, и все согласились, все признали. Вот. Ее сейчас вот что, получается, все это незаконно, это вот мы сейчас должны все перевернуть, и сейчас вот новое будет, да. И я не знаю, по каким критериям. Я вот понимаю, что на 7-м этаже, да, грубо говоря, там вся элита парламента должна сидеть, да, вот по такому принципу. Но именно постановлением это решать, я считаю, вот, и тем более, вот понимаете, мы получим огласку, и опять скажут, ну, депутатам делать больше нечего, как распределять кабинеты и все остальное. Зачем мы опускаемся до такого уровня? Давайте все-таки спикер, вице-спикеры,
председатели комитетов, все лидеры фракций соберутся, и как-то вот, мне кажется, вам нужно за круглым столом этот вопрос решить. И это будет менее болезненно, и будет более объективно, потому что, да, вот произошло так-то, так-то, знаете, вот, ну не знаю, я думаю, что нужно таким образом, но не постановлением. Все, я поняла. Гүл Ахматулловна, анда могул бүгүнкү мындан бул чечимди сиз болсо алып өзүңөрчө сүйлөшүп анан алып келгиле деп атасыздар, туурабы? Я считаю так. Добушка коеюнчу. Туура эле болот экен ошону. Нурбек Өмүрбекович. Мында айтылбай турган сөздөр бар. Туура эле болот экен Мен ошо. ошол үчүн айтып аткам да. Мейли, мен баарына макулмун. Да. Анда добуш коеюн, муну азыр биринчи чечип, мен азыр могул жерде эки лидер отурат. Тиги төраган тапшырмасы мен ошону только ошо аткарып атам, мисалы чеме жок. А кече жана сиз жана кимди айтып кетсеңиз, Бакиров боюнча биз кече дагы чогулганбыз жана Координационный советтечи, ошол боюнча дагы сиз дагы болдуңуз да. Чолпон Алыйында. А жерде комиссия түзүп, ошол кабинетине алып киргил деген чечим чыкты, ушундай отургузабыз дегендей болду кечечи. Ошондой чечим болду да кечечи, ал боюнча. Нурбек А Өмүрбекович. бирок мен ага эмес жок. Бу жерден ушундай токтом киргизип, ушуну биз кабыл алып коелу деген эле деме болчу. Атайып эми өзүңүздөр кандай десеңер ошо сиздер чечесиздер баарынча. Да. Нурбек Өмүрбекович, эми бул жерде баягы айтыла турган, айтылбай турган сөздөр бар экен. Мына жерде эки лидер отурат. Бакыйган эки лидер отурат. Экөө тең түшүнгөн жок бул постановлениячы. Ошон үчүн бул бүгүнкү күн тартиптен алып турайлы, кийинкисинде карап беребиз. Добушка коем, добуш бериңиздер. Рахмат, урматтуу депутаттар. Төртүнчү маселе. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин туруктуу өкүлдөрү жөнүндө. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин токтом долбоору боюнча, бул маселе боюнча бизде Сыдыгалиевде. Урматтуу депутаттар, мен бул боюнча бир мен айтайынчы маселе боюнча. Бул именно бирөөсү боюнчачы, жанагы министрлер кабинетинин туруктуу өкүлү боюнчачы. Бизден негизи бирөө барыш керек, аякта бир өкүлчү. Ошо жерге берге туура эмес кирип калыптыр. Ушунусун алып коелучу бу жерденчи. Мен бир сыйра иштеп чыгарлык тактап кийинки жанагы министрлер кабинетинин туруктуу өкүлү боюнчачы. Бизден бир өкүл тияка барыш керек негизичи. И ошол эки болсо бул жерге как будто бир депутаттын эмеси болуп калыптыр да. Эми андай болбош керек да. И кайра дайындайт, муну алып туралы да, анан кийинкисинин эмеси бар. Берки Конституционный сотко дагы бир туруктуу өкүл болуш керек. Бунун баары регламентте бар. Ал болсо аны бул боюнча баягы иштеп чыкканбыз. Бул ранг эме болот да, бир бөлүм башчысынын рангы болот да ошол. Бул экини колдоп берип койсоңуздар бирөөсүн, а кийинкисин алып туралы, анан иштеп чыгып кийинки эмеде жумада киргизебиз. Түшүнүктүү, урматтуу депутаттар, суроо жок болсо керек. Бул маселе боюнча азыр болсо тиги Нурбек Өмүрбековичтин айткан сунуштары менен добушка коем. Токтомдо добуш берип коюңуздар. Каршы жок, макул бардыгы. Кийинки маселе, урматтуу депутаттар. Бул 2022 жылдын октябрь айындагы депутаттардын Жогорку Кеңештин комитеттеринин жыйындарына катышуу маселеси боюнча Конституциялык мыйзам мамлекет түзүлүш сот укуктук маселелер Жогорку Кеңештин регламенти боюнча комитеттин бүгүнкү чечими. Бул жерде өзүңүздөр карасаңыздар, биринчиси бул мына комитеттерге катышпай калган депутаттардын маселелери болуп атат. Бардыгынан биз түшүнүк каттарды алдык. Комитеттин чечимин карап туруп, добуш берип койсоңуздар. 5-чи маселе бул. Кайсы күндөрү комитеттерге келбеди депутаттар? Анан алар өзүңүздөр билесиздер, орготдел Жогорку. Правильно? Потому что они все написали свои заявления, поэтому вот так. Добушка коем, добуш бериңиздер. Бул комитеттер боюнча болду. Эми палата боюнча бул жерде бардыгын эле эске алдык. Бул жерде бир гана маселе болду. Төлөнов Данияр өзүнүн катын бериптир. Эмне үчүн болгон? Бул дагы уважительный болуп атат. Анан кийин дагы бир маселе бар. Эме ким эле? Талант Турдумаматович жөнүндө ал киши оораттыр. Анан помощниктер дагы оораттыр. Ошон үчүн жок болуп атат. Значит, кандай чечим чыгарабыз? Мы будем признавать, что он пропустил, или... Не, это по октябрю идет.
Да. Анда ошону эске алуу менен добушка коем, добуш бериңиздер. Рахмат, урматтуу депутаттар, күн тартибиндеги баардык маселелерди карап бүттүк. Чолпон Бир- айында ар кандай маселеге суроо жаралып калды да. Жана азыр Госбанк деп түзүлүп атпайбы? Я. Госбанк деп. Государственный банк деппи? Баягы өкмөт сунуштап. Ошол жерге кетип аткан талапкерлер башка комитет аркылуу кетип атат да. Веденияны карап көрсөк, ал негизи биздин комитеттен өтүш керек. Анткени бул уже государственный болуп, ошондой должность ачылып аткандан кийин ал бизде конституционный могу биздин комитетке түздөн түз байланышып калат да. Жок, бюджет ал карай берсин тапан, бирок негизги комитет биз болушубуз керек. Эми бул ошонун прерогатива төраганыкы экен, бизге берген гана маселелерди карай алабыз. Ошондой маселе болот. Просто бул муну карап коюшубуз керек да. Бул анткени палатадан көтөрүлүп калса, бир аз ыңгайсыз шартта калып калышат да. Макул, жарайт. Мен Турага бул маселе боюнча кат жазып коеюн. Туурабы? Урматтуу депутаттар, эми ушул боюнча жаңы жылдан кийин жолугушат экенбиз. 10 январга мен болсо комитеттин жыйынын коюп атам. Келесиңерби? 10 январь. Каникулдан кийин.